Акушер-гинеколог Мамутова Жумаш Мамутовнаны эскерүү. Кыргыздын туңгуч акушер-гинекологдорунун бири Жумаш Мамутованын дүйнөдөн кайтканына 10 жылдан ашык убакыт өттү. Бирок анын жаркын элеси элдин жүрөгүндө ар дайым тирүү. Биздин планетада мүнөт сайын 100 миңдеген ымыркайлар төрөлөт. Төрөлүү керемети, бул керемет кандай болору жөнүндө аз эле адам ойлонот. Жаңы адамдын пайда болушу кандайдыр бир адаттан тыш жерде же экстремалдык кырдаалда болбосо, биз аны көңүл бурууга татыктуу деп эсептебейбиз. Баланын төрөлүшүнө жардам берген сырдуу күч биздин оюбузга да келбейт. Бирок бул жөнүндө баш тамга менен жазылган акушер-гинеколог Жумаш Мамутова дайыма ойлончу. Ал ден соолугу чың, күчтүү наристе төрөлүшү үчүн ар бир аялга өтө кылдаттык менен көңүл бурчу. Ал бейтаптарындагы аялдардын патологиясын диагностикалоодо жана дарылоодо татаал көйгөйлөрдөн жана кырдаалдардан эч качан качкан эмес. Мамутова Жумаш Мамутовна 1923 жылы 26 октябрда Кыргыз СССРинин Ак Суу районундагы Үч Кайнар айылында дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Жумаш Мамутовнанын үй бүлөсү өтө жакырчылыкта жашачу. Апасы кенже эне 14 баланы төрөп, анын ичинен 5-өө аман калган. Ата-энеси Октябрь революциясына чейин жана андан кийин коллективдештирүү мезгилине чейин дыйкан чарбасы менен алектенишкен. Дыйкан чарбасы начар болчу. 1930 жылы жаңы уюшулган Үч Кайнар колхозуна биригишкен. 1936 жылы толук эмес орто мектепти аяктагандан кийин Жумаш Мамутовна Фрунзе медициналык техникумуна тапшырып, 1939 жылга чейин ал жакта окуган. Ошол эле жылы техникумдун акыркы курсунан тарта Жумаш Мамутовна жаңыдан уюшулган Кыргызстан мамлекеттик медициналык институтунун даярдоо курсуна тапшырат. 1940 жылы институттун медициналык факультетинин 1-курсуна кабыл алынат. Ал жылдары медициналык адистикке ээ болуу анчалык оңой болгон эмес. Студент медикке бекем эс тутум жана окуу китептеринин үстүндө көпкө отура билүү абдан керек болчу. Орус тилин билбегендик жана мектептеги билим берүүдөгү боштуктар маселени бир топ курчуткан. Логика аркылуу анатомия менен гистологияны түшүнүүгө болбойт, жаттап гана түшүнүүгө болот. Форамендердин жана сулькустардын жайгашкан жерин түшүнүү мүмкүн эмес. Алар формулалар аркылуу табылбайт. Суткалап иштөөгө туура келди. Алгачкы 2 теориялык жыл чексиз көрүндү. Клиникалык дисциплиналарды изилдөө бир аз жеңилдетилип болду. Бул клиникалык дисциплиналар боюнча сабактардын убактысынын көбү бейтаптарды текшерүү жана объективдүү текшерүү көндүмдөрүн алууга жумшалганы менен түшүндүрүлөт. Мына ушундай кыйынчылыктардын баарын башынан өткөрүп, 1944 жылы медициналык институтту ийгиликтүү аяктады. Жумаш Мамутовна институтту бүтүргөндөн кийин бир аз убакыт ичинде, тактап айтканда 4 ай ичинде госпиталдык терапевтик оорукананын ординатор болуп иштеген. Бул жылдарда Кыргызстанда акушер-гинекологдордун катастрофалык тартыштыгы байкалып, Жумаш Мамутовна кырдаалды ойлонуп, достору, кесиптештери менен кеңешип, Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун акушер-гинекология факультетинин клиникалык ординатурасына тапшырууну чечкен. Анын үстүнө, анын терапевтик адистигине көңүлү анча жок болчу. Ошентип, клиникалык ординатурага өтүп, 1945-1949 жылдары Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун акушердик гинекологиялык клиникасында окуган. Бул жылдары Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун акушердик жана гинекология кафедрасынын профессор Луртова жетектеп турган. Жумаш Мамутовна клиникалык ординатураны аяктагандан кийин 1949-1958 жылдары Фрунзе шаарындагы номер 1 жана номер 3 төрөт үйүндө оорукананын ординатору болуп иштеген. Ал убакта 1948 жылдан 1954 жылга чейин Кыргызстанда акушердик жана гинекология боюнча бардык илимий жана дарылоо диагностикалык иш-аракеттерди ушул эле аталыштагы кафедра башчысы Кайлин жетектеп турган. Жумаш Мамутовна алгачкы мугалимдери, профессорлор Гуртовойду жана Кайлинди дайыма жылуу сезим менен эскерген. 1958 жылы Жумаш Мамутовна Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун акушердик жана гинекология кафедрасына ассистент кызматына которулуп,
1986 пенсияга чыкканга чейин иштеген. Ошол кезде 1954 жылдан 1976 жылга чейин бул кафедранын советтик белгилүү врач жана окумуштуу медицина илимдеринин доктору профессор Михаил Наумович Лехтман жетектеген. Жумаш Мамутовна кафедрада иштеген алгачкы күндөрдөн тартып эле жетекчинин жана кафедранын баардык коллективинин мээримин жана камкордугун сезип турду. Бул жылдарда Жумаш Мамутовна медицина, илимий жана педагогикалык иштерге баш оту менен киришти. Кафедра башчысы Михаил Наумович Лехтман жаш, максатка умтулган кызматкерге дароо көңүл буруп, ар кайсы курактагы биринчи жолу төрөп жаткан аялдардын жүрүм турумундагы жана жыйынтыгындагы принципиалдуу айырмачылыктарды аныктоо үчүн илимий изилдөө жүргүзүүнү сунуш кылган. Бул изилдөөлөрдүн натыйжасы 1966 жылы медицина илимдеринин кандидаты илимий даражасын алуу үчүн жаш, улгайган жана кары биринчи жолу төрөп жаткан аялдарда кош бойлуулуктун жана төрөттүн жүрүшү жана жыйынтыгы деген темада диссертациянын ийгиликтүү жакталышы болду. Жумаш Мамутовна өзүнүн илимий эмгектеринде биринчи төрөттүн жашы тиешелүүлүгүнө жараша жыштыгы 20-24 жашта 57,7%га чейин көбөйүп, өспүрүм куракта 20 жашка чейин 35,3%дан 18,4%га чейин азайган. Кеч репродуктивдүү жашта 35 жаштан жана андан көп 5,7%дан 2%га чейин азайгандыгын белгилеген. Балдардын инфекциясы 65%, диффуздук боогок 45%, аз кандуулук 33,6%, өнөкөт пиелонефрит 16%, жана башкалар сыяктуу мурунку жана коштолгон экстрагениталдык оорулардан, ошондой эле жыныс органдарынын ооруларынан улам ден соолуктун төмөнкү көрсөткүчү, төрөткө алдын ала даярдыктын жоктугу, организмдин кош бойлуулукка жана төрөткө психоэмоционалдык жана биологиялык даярдыгынын жоктугу кош бойлуулуктун, төрөттүн жана перинаталдык жагымсыз кесепеттердин татаалданышынын жогору болушуна шарт түзгөн. Экстрагениталдык патологияга карабастан биринчи жолу бойго бүткөн кош бойлуулуктун кайра жана көп төрөгөн аялдарга салыштырмалуу өзгөчөлүктөрү азыркы этапта эрте токсикоздун жогорку жыштыгы 36%, бойдон алдыруу коркунучу 63%, жатын ичиндеги өсүштүн артта калышы 13,2%, оор преэклампсия жана өзгөчө эклампсия 3%, төрөттүн активдүүлүгүнүн аномалиялары 8%, гипотониялык кан агуулар 7% жана төрөт каналынын травмасы 38,8% болуп саналат. Дене салмагынын аздыгы 50,8%, оор асфиксия 72,8% жана эмбриофетопатия менен 16,4%, балдардын төрөлүшүнүн жана неонаталдык өлүмдүн жогорку көрсөткүчү 78,6%, аялдардын сапатсыз антенаталдык мониторинги, пренаталдык даярдыктын жоктугу жана биринчи жолу төрөп жаткан аялдарда татаал төрөттөрдү башкаруунун туура эмес тактикасы биринчи жолу төрөп жаткан аялдардын перинаталдык натыйжаларынын айырмалоочу белгиси болуп саналат. Пенсияга чыккандан кийин 1991 жылга чейин Бишкек шаарындагы номер 4-төрөт үйүндө врач-ординатор болуп эмгектенген. Жумаш Мамутовна Мамутованын жалпы иш стажы 50 жылга барабар. Жумаш Мамутовна Мамутова акушер-гинекологдордун бүткүл союздук съездинин 2 жолку делегаты. Жумаш Мамутовна Мамутова өзүнүн бүткүл эмгек жолун аялдардын саламаттыгын сактоонун асыл ишине арнады. Ал бир нече миң ийгиликтүү төрөттөрдү, ошондой эле ар кандай гинекологиялык жана акушердик операцияларды жасаган таланттуу оператор болгон. Ал бейтаптарга боорукер мамилеси жана жогорку кесипкөйлүгү менен айырмаланган. Жумаш Мамутовна көп жылдар бою санитардык авиация аркылуу Кыргызстандын эң алыскы аймактарына учуп, эң оор ооруларга акушердик, гинекологиялык жактан тез жардам көрсөтүп келген. Жумаш Мамутовна өзүнүн практикасында акушердик гинекологиялык практикага заманбап технологияларды киргизүүгө, акушердик гинекологиялык кызматтарда медициналык кадрлардын квалификациясын жогорулатууга, ошондой эле бейтаптарды квалификациясыз медициналык аракеттерден коргоого, медицина кызматкерлеринин негизсиз дооматтардан коргоого чоң көңүл бурган.
Мугалим катары Жумаш Мамутовна кыргыз дарыгерлеринин бир нече муундарын, анын ичинде бир нече академиктерди, саламаттыкты сактоо министрлерин, медициналык жогорку окуу жайлардын жетекчилерин жана көптөгөн жөнөкөй мыкты дарыгерлерди тарбиялады. Эмгектеги артыкчылыгы үчүн Жумаш Мамутовна Мамутова СССРдин ардак белгиси ордени, эмгектеги каармандыгы үчүн медалы, улуу ата мекендик согуш жылдарында тылда жана аябаган эмгеги үчүн 4 медаль, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоонун отличниги ардак белгиси менен сыйланган. Кыргыз СССР Жогорку Советинин саламаттыкты сактоо министрлигинин жана Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун ардак грамоталары менен бир нече жолу сыйланган. Эл депутаттарынын Фрунзе шаардык жана Свердлов райондук советтерине депутат болуп шайланган. Жумаш Мамутовна Мамутова сүйүктүү жары Асанкул Сопуевич Сопуев менен 60 жылдай ынтымакта жашады. Асанкул Сопуевич Сопуев советтик көрүнүктүү партиялык жана мамлекеттик ишмер, Ленин орденинин жана СССРдин башка көптөгөн ордендеринин жана медалдарынын ээси. Асанкул Сопуевич Сопуев Кыргыз СССР КПБКнын бюросунун председателинин айыл чарбасы боюнча орун басары, партиянын Сокулук, Панфилов жана Москва райкомдорунун биринчи секретары болуп иштеп, Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүүгө баа жеткис салым кошкон. Жумаш Мамутовна менен Асанкул Сопуевич 3 кыз, 1 уулду тарбиялап өстүрүп, 9 небере, 2 чөбөрөлүү болушту.